Ош базарындагы соодагерлерге орой мамиле кылган президенттин иш башкармасы Каныбек Туманбаевга катуу сөгүш берилди. Ал эми Ош базары боюнча маселе жогорку кеңеште көтөрүлүп, анда депутат 8000ден ашуун соодагер болсо, акысыз орундардын саны 1000ге жетпей тургандыгын түшүндүрүп берүүнү суранды. Туманбаевдин андан башка да былык иштери боюнча адвокат жарыялады. Анын айтымында Туманбаев менен Орунтаев президенттин бетине көө жабууда. КТРК депутаттарды жол эрежесин билүүсү боюнча текшерди, бирок кейбир бийликке жакпаган жерлерди кесип салгандыгын депутат Жанар Акаев билдирди. Өзгөндө милиция кызматкерлери жашы жете эле кызды сексуалдык аракеттерге түртүп, аны адамдарды шантаждоо үчүн колдонгондугу үчүн кармалды. АКШда кыргыз жараны трак менен жол кырсыгына такалып 4 кишинин өлүмүнө себеп болгондугу кабарланууда. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыңкы мүнөттөрдө эч кандай цензурасыз тааныштырабыз. Сиздер лайк, комментарий аркылуу бизди колдосоңуздар болот. Эфирде адаттагыдай эле мен Перисат Сайпурхан, саламатсыздарбы? Кечээ күнү президенттин иш башкармалыгынын башчысы акыркы кездерде паспорт берүүдөн баштап машиналарды техникалык кароодон өткөрүүгө чейинки бардык кызматтарды колуна алган Каныбек Туманбаев Ош базарындагы ишкерлер менен базардын көчүрүлүшү боюнча жолугушууга барган. Анда Туманбаев соодагерлер менен сүйлөшүүдө өзүн текебер жана орой сүйлөп, аларды кекеткенин көрүүгө болот. Сен отырған жеріңнің ахвалын көрдің бе? Ахвалын ба? Көрдің бе? Көрдім. Көрдің бе? Қандай шартты елдер сода қылып отыр? Азыр мамлекет қандай шарт түзіп беріп отыр? Маға сұрауын берші. Менен айтқан сөзім қайталап айт. Маға конкретно сұрау берші. Совет дегенде конкретно будет отвечать сайттар. Сен сұрау берші өзіңе. Сен сөйлеп отқан түсініп отасың ба? Мен түсініп отам. Бирок маға бекер место берилеби? Берилет арендаға. Қанша төлейсің бұл жерде? Только в одном квадрате. Сен маған не деген сөзің айтып отырсың? Сен менттің. Сен нені қалап отырсың? Мен 100 елге түшүндүрүп атам. Түшүнүп атасың? Бул видеолор эл арасында кызуу талкуу жаратып, мамлекеттик кызматкердин өзүн алып жүрүүсүнө наразычылык билдиргендер көп болгон. Анын артында бүгүн Садыр Жапаров Туманбаевга сөгүш жарыялангандыгы маалым болду. Бул тууралуу социалдык тармактарда мамлекеттик башчысынын басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Ош базарындагы сатуучулар менен жолугушууда президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев эмоцияга алдырган сүйлөшүү жүргүзгөнү үчүн президент Садыр Жапаров тарабынан катуу эскертүү алды. Мамлекет башчысы калк менен баарлашууда адептүүлүк, сабырдуулук жана маданият сакталууга тийиш экенин белгилеп, бардык мамлекеттик кызматкерлерге эл менен туура диалог жүргүзүүнү тапшырды. Эмоцияга алдыргандыгы боюнча түшүндүрүүсү анын күнөөсүн актап жаткандай көрүнөт, бирок ошол эле учурда мамлекеттик кызматкерлер жогорку кеңеште келгенде өздөрүн кандай алып жүрөт көрсөңүздөр болот. Мисалы ушул эле маселе кечээ парламентте да талкууланып, анда вице-премьер-министр Данияр Амангелдиев Ош базарындагы жаңы соода аянттарын ачык бөлүштүрүү үчүн ведомстволор аралык комиссия түзүлөөрүн жарыялаган. Буга себеп депутат Кубанычбек Коңгантиевдин суроосу себеп болгон. Анда депутат Ош базарында барган учурда Мүлктү башкаруу департаментинин башчысы Каныбек Туманбаев жаңы базардан 916 соодагер орун аларын билдирген. Бирок Ленин райондук акимчилигинин маалыматы боюнча базарда болжол менен 8500 адам иштейт деп белгиледи. Вице-премьер-министр Данияр Амангелдиев мындай маалыматты жок экендигин ой мойнуна алды. Вице-мэр Рамиз Алиев болсо айрым соодагерлер базарда каттоосуз иштеп жаткандыгын айтты. Ал мэриянын жана мүлктү башкаруу департаментинин комиссиясы жаңы базарда бөлүштүрүү үчүн соодагерлердин алдын ала тизмесин түзгөндүгүн кошумчалады. Вчера во время выезда руководитель Каныбек Тургумбекович на Ошском базаре дал информацию, что 916 торговцев будут перевезены и получат свое место. Так это? Да, так. На сегодняшний день, со слов замакима Ленинского района, на Ошском базаре 8500 торговых мест находится. Я думаю, мы сделаем опрос. Соответственно, те торговцы, которые присутствуют сегодня на Ошском рынке, будут обеспечены соответствующими местами. То есть вы до сегодняшнего дня не в курсе были, что там 8500? Если честно, у меня нет такой информации. Да. Она есть у кого-нибудь? Разрешите, Данияр Юлдашевич, да. Мэрия города Бишкек, Алиев Рамиз. У нас по данному факту создана комиссия. Неоднократно мэрия города и управление делами президента выезжали для составления, предварительно составления граждан, осуществляющих торговлю. И вчера также было озвучено со стороны УД, что
все те торговцы, которые осуществляют в настоящее время торговлю на Орском базаре, им будут предоставлены места на новом Орском. Ал эми Туманбаев темасын уласак, Вечерний Бишкек басылмасында юрист Алия Туромбекованын президенттин аппаратынын башчысы Каныбек Туманбаевди сындаган саясий билдирүүсү жарыяланды. Анын мындай билдирүүсүнүн негизги себеби Исанов көчөсүндөгү номер 87 имараттын бузулушу болгон. Мен Туманбаевдин жакшы аткаруучу экенине каршы эмесмин, бирок бир чоң бирок бар. Буйруктар туура аткарылышы керек. Алар мыйзамдын чегинде так аткарылышы зарыл. Мыйзамды буза албайсың, башкалардын укуктарын бузбайсың, жарандарды мүлкүнөн ажырата албайсың. Ал жердеги жеке менчик мыйзамдуу түрдө катталган. Бардык зарыл болгон мамлекеттик каттоолордон өткөн. Ошого карабастан имарат соттун чечимисиз бузулган. Кызмат адамдары адвокат мыйзамдын бузулушун ачык айта баштагандан кийин гана имаратты бузуу боюнча дароо арыз менен кайрылышкан. Алар алгач адамды өлүм жазасына тартып, андан кийин актоо издеп, андан кийин гана чечим кабыл алууга аракет кылгандай. Юристтин айтымында сотто кырдаал ого бетер акылга сыйбаган нерсеге айланган. Ээлери мүлкү талкалангандыгын жарыялаганда сот тараптарга протокол түзүүгө буйрук берген. Имараттын ордуна курулуш компаниясы казган чуңкур гана табылган. Адвокат мындай аракеттер өлкө жетекчилигинин беделин түшүрөрүн баса белгилейт. Мен сиз үчүн урматтуу президент, бирок мен Туманбаевга каршымын деп жарыялаган адвокат. Мындай чиновниктер өз каталары менен мамлекет башчысын соокку алдына калтырып жаткандыгын белгиленген. Эскерте кетсек, Исанов көчөсүндөгү номер 87 үйдөгү имараттын ал Бетастори соода борборунун жанында жайгашкан. Анын айланасындагы чыр-чатак бир нече айдан бери уланып келет. Биринчи кабаттагы имараттардын ээлери мамлекеттик органдардын мыйзамсыз аракеттери жөнүндө бир нече жолу билдиришкен. Алар мыйзамдуу мүлкүн конфискациялап жатышкандыгын айтышкан. Имараттын биринчи кабаты толугу менен көп жылдар бою жеке менчикте болгон. Бүтүмдөр мамлекеттик органдарда катталган жана ээлеринде бардык тастыктоочу документтери болгон. Ошол эле учурда ээлери мүлктү сатып алуу үчүн дээрлик 30 жыл бою акча чогултушкан. Бардык керектүү документтери болгонуна карабастан имарат бузулган. Улуттук телерадио компаниясынын журналисттери депутаттардын жол эрежеси боюнча билимин текшерип суроо узатышкан. Сурамжылоо учурунда депутат Ерулан Кокулов суроолорго жооп берүүдөн баш тарткан. Ал эми Болот Ибрагимов болсо жооп берип, жол белгилерин билүү бул күлкүлүү маселе эмес экендигин, бул мамлекеттик деңгээлдеги көйгөй экендигин белгилеген. Бир эле суроого жооп Сонда бизде жумушка байланыштуу мындай кичине настроение жок күндөр деле болот. Кичине кабыл алыш керек да адамды жантан бери артынан жүрөсүз. айдоочулук мөөнөткө кандай карайсыз? Эшик жаап коңузчу. Сураныч айтып коңузчу. Нормальный элде карайм. Эшик жаап коңуз. Элементардык суроолор. Ооба, элементарный, мына сиз деле көрсөңүз керек, бул абсолютно элементарный эле белгилер, Бул кайсы белгилер? Движение прямо и направо. Скользкая дорога, таялакчы. Айтып койсоңуз, көбүнө ушул кээ бир депутаттар жооп бере албай калышты. Баягы толкунданып кетишкен себеби же билбегендин себеби? Менин оюм боюнча бул биздин жалпы мамлекеттик трагедия. Бул көбүнчө мен комментарийде окудум, элдер күлүп атышат, бирок бул күлкүлүү эмес, бул өкүнүчтүү аябай. Жанар Кубанович, Бир тосо берем. Мындай суроого депутат Жанар Акаев да катышып өз пикирин билдирген. Мен 10 айга мындай да, айдоочулук көбөлүктү жеке менчик мектептерде окутканды дагы айдоочулук көбөлүккө жазып коюш керек. Мына менин сунушум. Бул жеке менчик мектепти бүткөн праванын бурчуна. Бул мамлекеттик мектепти бүткөн. Анан ошону 2 жылдан кийин карасак болот. 2 жылдан карап, авария мамлекеттик мектепте окугандардан болуп атабы, же жеке менчиктин айынан болуп атабы деп. Автомектепти бүттүңүз беле? Жанар жол эрежесин билбейт, автомектепти бүткөн эмес, аябай начар жигит, акмак деп айтып койгочу болду. Рахмат. Ал эми көнгөн адаттынча ОТРК бул маектин талуу жана маанилүү жерлерин кесип бергендиги кийин эл өкүлүнүн жазган постунан маалым болду. Анда Жанар Акаев ал маекте 10 ай окууга каршы экендигин билдиргендигин, башкача ойлонуу кылмыш эмес экендигин жазган. КТРК айдоочулук бөлүгү үчүн 10 ай окуганга каршымын деп ачык айтканымды. Эми 3-4 депутат каршы ой айтып койсок кылмыш эмеспи? Акыры же баарыбыз бирдей ойлонолубу деп айтканымды да чыгарасыңарбы? Же керектүү жерин кыркып эле болдубу? Автомектеп ээлери унаага барып, ишканалардын жабылышына каршы болгондон бери аларды кылмышкер деп жарыялоо деген кампания башталган көрүнөт. Бүгүн укук коргоо органдарынын кызматкерлери Чүй облусунда автомектептердин директорлорунан турган туруктуу кылмыштуу топтун табылгандыгын жана
анын 3 уюштуруучусу кармалгандыгын жарыялашты. Ведомствонун маалыматы боюнча туруктуу кылмыштуу топ жол кыймылынын коопсуздугу боюнча окууну аяктагандыгы жана автомектепти аяктагандыгы тууралуу жасалма сертификаттарды жасоо менен алектенген. Шектүүлөр жеке менчик автомектептеринин директорлору болгон. Тергөөнүн маалыматы боюнча алар Кыргызстандын сыртындагы жарандардан ортомчу аркылуу электрондук капчыктарына 40 000 сомдон 120 000 сомго чейинки мыйзам салышкан. Андан кийин окуучулардын катышуусуз эле аларга айдоочулук окуу программасын аяктагандыгы тууралуу жасалма документтер берилген деп божомолдонууда. Аларга карата кылмыш жаза кодексинин документтерди жасалмалоо беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Ошондой эле бүгүн Ички иштер министрлиги 1 жыл ичинде 3 жана андан көп жолу жол эрежесин бузган айдоочулар кайрадан сынак тапшыра тургандыгын эскертти. Бул мыйзамдагы өзгөртүүлөр аркылуу тастыкталган жана ага ылайык айдоочунун кайра сынак тапшырууга милдеттендирүүчү бир катар укук бузуулар аныкталган. Унааны мамлекеттик номуру жок айдап жүрүү, унааны токтотуу жөнүндө талаптарды аткарбоо, ылдамдыкты коюлган чектен 40 км/сааттан жана 60 км/сааттан ашыруу, тез жардам, өрт өчүрүүчү унаа, коопсуздук кызматтарынын жана башка атайын жарык берүүчү жана үн чыгаруучу техникага жол бошотпоо, алдыдагы унааны каршы тилкеге чыгып озуп өтүү же маневр жасоо эрежелерин бузуу, жолдун же башка мүлктүн бузулушуна алып келген жол кыймылынын эрежелерин бузуу, жол эрежесин бузуу менен адамдын ден соолугуна зыян келтирүү, мас адамга же айдоого укугу жок адамга унаасын айдатуу. Соңку учурда Кыргызстанда айдоочулардын жол эрежесин билүүсү жана талаптарды сакташы боюнча талкуу күчөгөндүгүн баарыбыз көрүп келебиз. Бул маселе жеке автомектептердин жоюлуусуна, президент менен депутаттардын пикир келишпестигине жана жеке автомектеп ээлеринин камалуусуна чейин алып келген. Өзгөндө коркунучтуу кылмыштын бети ачылды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы Өзгөн райондук милициясынын 3 кызматкери жашы жетелек кызы сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге тарткандыгы үчүн кармалгандыгын билдирди. Атайын кызматтын 6 февралдагы маалыматына караганда аталган милиция башкармалыгынын улук участкалык кызматкери жашы жетелектер боюнча 2 инспектор кармалган. Алар 2008 жылы туулган кызды жарандар менен жыныстык катнашка барууга азгырып, аны менен мамиле түзгөн эркектерди колго түшүрүү схемасын түзгөнү жазылган. УКМКнын маалыматы боюнча милиция кызматкери алгач жашы жетелек өспүрүм кызды эркектерге өздөрү алып барып, анан аларды кармап шантаж кылышкан. Бул факты боюнча УКМКнын Ош шаары жана облусу боюнча башкы башкармалыгы кылмыш ишин козгоп, 3 кызматкерди тергөө абагына киргизди. Тергөөнүн жүрүшүндө кызматкерлер мыйзамсыз иш аракеттерин мойнуна алгандыгы, башка жарандар менен да ушул сыяктуу атайлап уюштурулган фактылары бар экендиги айтышкандыгы жазылган. Нокен районунда жылдап алимент төлөбөй келген жаран 1 айга камакка алынды. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча Нокен районундагы сот аткаруу кызматы алимент төлөө боюнча соттун чечимин көптөн бери аткарбаган кыргызстандыкка карата чара көрүлгөн. Маалыматка ылайык анын милдеттенмелерин аткарбагандыгы 351.224 сом карызга айланган. Түшүндүрмөлөр жана мажбурлоо чаралары көрүлгөнүнө карабастан карызкор төлөмдөрдөн качууну уланткан. Кылмыш ишинин алкагында ННС кармалып, Нокен райондук сотунун чечими менен 1 айга тергөө камагына алынган.
Сот аткаруу кызматы алимент төлөбөсө жарандык гана эмес, кылмыш жоопкерчилигине да алып келерин эскертти. Мөөнөтүнөн мурда өткөн парламенттик шайлоодо номер 13-округда добушканаларга камералардын орнотулушу боюнча козголгон кылмыш иши кыскаргандыгы кабарланды. Бул боюнча маалымат YouTube каналдардын биринде чыккан. Анда Жалал Абад облусунун прокурору иштин кыскаргандыгын айтып, бирок себебин түшүндүргөн эмес. Шайлоо боюнча азыр БШКнын төрагасы айтпадыбы? Жана камераларды ким койгонун, татаалдык контролду ким кылганын укук коргоо органдары текшериш керек деп. Текшердиңиздерби сиздер? Укук коргоодо текшерген, азыр эмеске, азыр ошол факт боюнча кылмыш иш козголгон. Кылмыштын тиги жыйынтыгы менен кылмыш кыскарган. Эмнеге? Азыр ошол. Ошон сиздер прокурор катары көзөмөлдөйсүздөр да. Азыр бир мүнөт. Эскерте кетсек, номер 13-округда 35 шайлоо участогунда камера орнотулуп, жашырын добуш берүү принцибин бузулушуна көз салып жаткандыгы тастыкталгандан соң, бул округдун жалпы жыйынтыгы жокко чыгарылып, анда шайлоого катышкан бардык талапкерлерге кайра шайлоолордо катышууга тыюу салынган. Бул камераларды округда жеңүүчү аталган Бактыбек Сыдыков орноткондугу маалымдалганы менен ал мындай айыпты четке каккан. Азыр эми кылмыш иши кандай болуп кыскаргандыгы, ким жоопкер болуп өтүп жаткандыгы жөнүндө маалымат жок. Америка Кошмо Штаттарында кыргызстандык Жаран Бекчан Бейшекеев трак менен 4 адамды өлтүрө сүзүп кеткен деген айып менен кармалды. Бул боюнча маалыматты Fox News Кошмо Штаттардын ички коопсуздук департаментине таянып жазып чыкты. Маалыматка караганда 3 февралда Бейшекеев жүк ташуучу 18 дөңгөлөктүү автоунаасын каршы тилкеге буруп, 7 кишилик машина менен кагышкан. Кырсыкта 4 америкалык жаран каза тапкан. Индиана штатынын полициясы маалыматына ылайык адам өлүмү менен аяктаган жол кырсыгы Джей округунан орун алган. Бейшекеев АКШга 2024 жылдын 19 декабрында Аризона штатындагы Ногалес чек ара өткөрүү пункту аркылуу CBP-1 мобилдик тиркемеси менен кирген. Департамент Бейшекеевдин мыйзамсыз мигрант экендигин баса белгилеген. 30 жаштагы Бейшекеев учурда миграциялык полициянын Форт Уэйндеги атайын жайында кармалып тургандыгы кабарланды. Мындай окуялар Дональд Трамптын мигранттарга каршы саясатын колдогон Fox News'та чыккандыгы жана укуктук статусун баса белгилегендиги бул АКШ бийлиги жүргүзүп жаткан саясатын түшүндүрүүгө, Кыргызстан сыяктуу өлкөлөргө миграциялык виза берүүнү дагы да татаалдатууга өөлгө түзүүсү мүмкүн. Кыргызстанда жаңы банк пайда болду. Улуттук банк Асман банк жабык акционердик коомуна улуттук жана чет өлкө валюталарында банк операцияларын жүргүзүүгө лицензия бергендигин жарыялады. Чечим Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын башкармалыгы тарабынан 2026 жылдын 4 февралында кабыл алынган. Маалымат үчүн айта кетүүчү нерсе, Асман банк Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде 2024 жылдын 4 июнунда катталган. Ачык булактар компаниянын жалгыз негиздөөчүсү катары Михаил Кузовлевту Орусиянын каржы сектору менен байланыштырышат. Ал Москва банкынын мурдагы жетекчиси. Керемет банк жана Компаньон банк компанияларын жетектеген Эркинбек Жумабаев мурда жаңы банктын башкармалыгынын төрагасы болуп дайындалган, бирок учурда банктын башкы директору болуп Эркайым Самарбековна Биалиева көрсөтүлгөн. Кыргыз өкмөтү улам-улам бизди санкцияга киргизүүнүн себеби жок деп келген менен Кыргызстанда орус финансистинин банк ачуусу Батыш өлкөлөрү үчүн дагы бир себеп болуп калуусу мүмкүн. Быйыл ороз айы 19 февралда башталарын Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы билдирди. Мындай чечим Өзбекстандын Самарканд шаарындагы түрк мамлекеттер уюмуна мүчө өлкөлөрдүн муфтияттарынын алдындагы фатва кеңешинде кабыл алынган. Таравих намазы 18 февралда өлкө аймагындагы бардык мечиттерде окула баштайт. Бул бүгүнкү күнгө карата жаңылыктардын негизгилери болду. Аны даярдап эфирге алып чыккан мен Периза Сайпурхан. Эс алуу күнүңүздөр жагымдуу жаңылыктар менен коштолсун.